Алдыңыздарда мен қайрадан ошол универсал командасының грамотный баласы. Дейт мына. Өткенде концертте жоқ біліңер. Грамотныймын десем, елдің бәрі күлді дәлелдеп қойдым ғой грамотный екенін. Жөн, универсал командасының ең грамотный баласы менмін. Сахнаға шыққанда байқадыңар ма? Түп-түз шығып, поклон беріп, алдыға бір қадам шығып, анан сөйледім ғой. Бұл сахнаның өзін этика, анан этикетка, не үшін ебінесіз да? Олған орысша білбейін да? Жоқ, бірақ этика мен этикетканы біле, этикетка ба, шымдың чекесіндегі қағаз, а? Этика футболканың чекесіндегі қағаз. Бірақ точно грамотный балам мен. Үйде жалғыз алғанда кітап оқимын мен, Шындай көп кітап оқимын. Кітап оқи берем. Бірақ бір daha түсінбеймін. Бірақ оқи берем. Bir gün түсініп қаламын да одан, деймін. Өткенде үшін базарда кетіп бір кітап көріп қалдым да. Аялдар жөнінде түсінік деген кітап екен. Қызығып қалдым. Еркекке қызық қой, аялдар жөнінде түсінік. Не екен деп атайын 300 сом алып, үйге апарып ішін açsam içi пустой. Барады, açam пустой, açıp кетіп атам. Ақырына мынша текст жазбай тұр. Урматтуу окурман, мен бұл китепте 6 ай изилденип жаздым. Көрсө аялдарды түшүнүп болбойт экен деп жазбайт турам. Ошон SMS кылып жөнөткөйсөң болот качымбы? 300 сомдон сатып бизнес көрбөй. Өзүм изилденип көрдүм. Аялдар түшүнсө болобу экен деп ар кимден сурадым. Тең туш, чоң, кичиненин баарынан сурадым. Ага эжеке молдолордон сурадым. Бир молдонун сөзү жакты мага. Өзү Кудайым жаратканда өзү ар бир нерсени бир жагын жакшы, бир жагын минус кылып жаратып кеткен да, плюс минус кылып. Мисалы үчүн эркекти жаратканда күчтүү жараткан го, эрктүү, чечкиндүү, мындай коркпос кылып жараткан го, эч нерседен коркпойсуң го, катыңдан башка. Чын да? Минус жагыбыз любой эркек контужен болот экен. Дәлелдеп берем, азыр дәлелдеп берем. Түнү чечкен пайпакты эртеси таппайт любой эркек. Түнү чечесин сартурсаң эле жок да. Ким күнөөлүү, катын күнөөлүү да. Аял киши болсо эркекке караганда 90%га акылдуу болот экен. Мына контуженди баксын дегенин билбейм мен. 90% амалкөй болот экен. Бирок парасат 0 да. Аял кишиде. Орусча анча-мынча билебиз, кошунаңыз орус болгондо. Соображение 0 да. Аз далилеп берем, мисалы үчүн көчөдө кетип атсаң, үйдө отуруп алып чалат го. Алло десең, үйдө свет ачып калдым, неге дейт го. Контуженсуң да бир пастан кийин түшүнөсүң го. Отуруп, ойлонуп, үйдө сен отурасың го дейсиң го. Билбейт да. Дагы мисалы үчүн бир нерсени мурдагы чоң ата, чоң эне ата-энелерибиз, мисалы үчүн жубайлар да, өзүнүн тилине айтканда эр катындар урушуп калганда кантип урушат эле билбейм, бирок мына биздин поколение баардыгыбыз урушкандарыбыз бирдей болуп калыптыр. Азыр чекеден айтып кетерем, башкадан өткөн болсо секин күлө бересиңер. Өзү үйдө урушуп кетесиң го, бир комнат үйдө жашайсың да. Урушуп кеткен күнү аялың менен ошо бир комнат үйдүн ичинде бири-бирин көрбөй жашап жүрө бересиң да. Мындайга караса, буяка карайсың, бул жака караса, бул жака карап жүрө бересиң. Кокс алдыңа стресстен чыгып калса, кошунаң менен учурашкандай, жакшысызбы деп коесуң го. Озу өзүң аялың. Жакшысыңбы деп эле. Урушуп, эркектин бир чечими бар, бир гана чечими бар. Эшикти катуу жаап чыгып кетип калат. Так деп. Ойлойт да, эшикти катуу жаап койсо меники туура болуп калат депчи. Аял киши болсо мындай бир кылыгы бар экен мүнөзү. Бетиңе айта албаган сөздү телефонда ушундай SMS кылып жазып коет экен. Telefon gangir başı okuladı. Tung 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 SMS gele öyle tung tung. Akırı müzik öyle tung 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 tung. Telefonun tansağı çürüyor. Şunday gö SMS yazat bırak iş nesesini opasam müdahale ettiresin mi? Bilesin ne diyeceğiz ben? Anam yazıp otur akırında ayalım bir video jönödü da. Niye video kende açsam çuva karşı durgan bolat da yerde. Vargardara bolat bira. Birlemen demez. Çumak ağacın ne dedikken de vatsan hele. Erkek bolganda ayal kişinin sıyraş gerek degen bolat da na. Erkek ne kılat? Açılet kılat. Abdüşkür ağacının videosu 40 jönöt öresin.
Абдышкүл Азымбаев видеосу бар. Эркек деген үй бүлөнү багам деп көчөдө салпактап иштеп жүрөт. Үйгө келгенде жылмайып тосуп алыш керек аял киши деген видеосу бар. 40 tur аялга жөнөтүп коесуң, мен жылмайып тосуп ал деп. 5 минут өтпөй Максат Ажынын видеосу келет тарсат. Не деген видео екен деп ача салсаң эле, эми эркектин эле көчөдө салпактап жүрө бербей, убактын үй бүлөнгө бөл деген видео болот. Не дейт? Садаканын эң жакшысы аялыңа берген акчаң дейт ана. Аялга берген акча садака экенин эмне билдим мен? Аз көчөгө чыкпайм мен. İşim жүрүшсүн деп катың эле пулду берип коем болду. Садака турбайбы? Анан бизде бир любой эркектин ишенген видеосу бар, Бактияр Ажынын видеосу бар. Шарият уруксат берет, эркек киши 4 аял алса боло берет деген видеону жөнөтүп коесуң ага. 5 минут өтпөй кайра ответ келет, аял киши амал көйдө таап алат. Ушундай ачкан болсоң айтып аткан болот. Эми 4 аял алыш бардыгы эле эркек эмес, особенно сага дейт мына. Мага неге мүмкүн эмес, мен не локмуму деп калып кете бересиң да? Өзү үйдө калса дагы алыста туруп дугуңу түшүрүп коет аял киши. Ошентип SMS жазышып атып, не иш кылганыңды эле билбейсиң. Салпактап, кайра мойнуң ылдый кылып алып, үйгө барасың. Бирок аял киши баары мээримдүү болот да. Дасторкон жайып, тамак кылып, чайларды коюп, сонун кылып жасап коет. Бирок келдибей коет гана. Келдибегенден кийин тамак даярдап не дейм анага? Как будто уу жеп аткандай жейсиң да. Эшикти тыкылдатасың, келгенсиң иштен чарчап, баш ооруп, тык десең, эшик бир 5 сантиметр ачылып эле түрт эле нара карап кетип калат аялың. Эшик ачылганда эле аялың аркасын көрөсүң да. Жакшы болду экен дейсиң. Шөп жеген букадай отуруп алып жей бересиң. Тамак жей бересиң, бирок тузун билбейсиң. Тузун билесиң, даамын билбейсиң. Даамын билесиң, бирок тамак не экенин билбей каласың го. Жей бересиң. Тойгонун билбей каласың го таши. Анам не кылат, аял киши амал көйдө. Секен телефон алат дагы, аялдарды кандай сыйлаш керек деген Чубак Ажын темасын коет. Үнүн бийик кылдырып дасторконун ортосуна коюп коет ана. Шуну көрүшүнө дегенсип. Эркек не кылат? Өзүнүн телефон алат да, мен аны укпай атам деп секен футболду коюп отура бересиң. Футбол көрө бересиң, бирок Чубак Ажын сөздөрү кулагыңа кирип кете берет га. Как будто ана футболдо Чубак Ажын сүйлөп аткандай да. Футболду көрүп туруп түшүнбөйсүң деп болот караңчы. Теп атабы, бирөө жеңип атабы, жеңип атабы, же жыгылып атабы түшүнбөйсүң. Көрбөй туруп Чубак Ажын түшүнүп отура бересиң. Ошентип айтышып атып бир ынтымакка келип калсаң жакшы. Ынтымакташып калсаңчы, болбой калсам не? Эртеси Инстаграмдын историясында айтышып баштайт го ана. Эми история киргизет, аялың историясын көрбөсөң дагы бала да. Мен историямды көрбөй эмне көрүп атам дейт да. Не деген история киргизди экен деп ушундай кылсаң балча айтып жазып койгон болот. Колдо бар, алтындын баркы жок деп жазып койгон болот. 5 минут өтпөй дагы история киргизет. Эмне деп жазып койду экен десең, жакшылыкты билген адамга жасаш керек экен деп жазып койду. Любой аял кишинин смертельный номери бар. Не деп жазып коет? Мен эми мындан ары күчтүү аял болом деп жазып коет мына. Эми айтайын дегенибиз максатыбыз бар да биздин да. Эми ошол биздин ажыларыбыз, аалымдарыбыз ошо канчалаган жерлерде канча жыл бою канчалаган китептерди окуп, ушу бизди бактылуу болсун деп, бизди бактылуу жашасын деп баян кылып айтып берсе, биз жаш үй бүлөлөр кыркып алып бири-бирибизге фуча. Андан көрө ошол видеону толук угуп, амал кылып жашасак, ар бирибиздин жашообуз эки дүйнө бактылуу болот. Жашооңуздар сонун болсун.